Мага. Өзүңөр барып алып келгиле деп. Неге 2 ай мурун ошентип айтпадыңыз? Эмнеге айтпадыңыз ошентип 2 ай мурун? Саламатсыздарбы? Рахмат менин сөзүмдү угуп кайрылганыңыз үчүн. Мен түшүндүрүп айтайын сизге. Мен кызымдын метрикасын фамилиясын алмаштыруу үчүн барганмын 2 ай мурун 13 мартта таштап келгем заявлениени. Аны биринчи метрика алган жерине эме сурайбыз, бир нерсени сурайбыз деп жөнөткөн. 13 марттан бери кайра барам, кофе ичип отурат, эшикте болсо очередь алышабыз, кирип алып кофе ичип отурганын карайбыз. Эртең мына мен звонок кылам, али кел элек, запрос жөнөткөнбүз деп коюп, мына 2 айдан бери айтат. Унчукпай келип кете беребиз. Бүгүн барып айтсам, мына документтерим колума карматып, менин ишим жок. Мен келсе жөнөткөн дагы алышым керек, жөнөтпөсө эмне, колуңан келгенин кылып ал деген сөздөрдү айтты. Прокуратурага барып жазсам, ал жектегилер звонок кылса, эмне деп айтты билбейм. Анан ал мага айтты, эже 11 майга чейин күтүп туруңуз. 11 майга чейин бүтүрбөсө анда биз иш козгойбуз деди. Мен кайра колума карматкан документти алып барсам, кайра жакшынакай болуп сүйлөп, эжем өлүп калды эле, ошон үчүн мен туура эмес эме мамиле кылып алдым окшойт. Анан тиги бу деп, анан эртең эле бүтүрүп берем деп алып калды. Болуптур, менин ишим чечилип калды деп эле көз жумуп кое албадым. Себеби дегенде мага окшогон бечаралардын баары ошол жерде очередте турат. Мен балким ал айтышы мүмкүн эмоционально тиги бу деп, балким ошондойдурмун же балким андай эместирмин, бирок ошону териштирип ушундай бир эл алдына алып чыгып, кичине эме болуп калса, кичине тизгинин тартып койсоңор аябай жакшы болот эле. Рахмат. Былтыр неберем төрөлгөн. Ошондо дагы сүйүнүч акча боюнча да ушул жерге барганда, анда дагы чуркатып 2 айдай ошо чуркатып жүрүп, анан кийин таш көмүргө ошибочно кетип калыптыр деп, алган 4 000 сомубузду 3 000 сом жол кире кылып, 1,5 миң таш көмүргө барабыз, 1,5 миң менен келебиз. Анан 4 000 сомду ошол жактан алганбыз, ошо таш көмүрдөн алганбыз сүйүнүч акчаны. Мына ушундай да, булар ушундай кайдыгерлик менен мамиле кылышат. Тоготушпайт, отурушат, кофе ичип отурушат, телефон менен бирөө менен сүйлөшүп отурушат. Анан мен кээде ушу ютубка кирип ушундайларды көргөндө ойлоп калчу элем, ушундайды укканда, көргөндө, ушу чыгарганда натыйжа чыгат болду экен деп. Эми ошол суроо менен жүрө бербей, өзүм эле көрөйүнчү дедим. Ошол бүгүн аябай эле кейип калдым мен. Бул болбойт да бул. Анан кайра прокуратурадан звонок кылгандан кийин мени жоткотуп, менин эжем өтүп кетти эле, анан ушундай болуп, ушинтип койдум окшойт деп кайра башкача сүйлөп калды. Бүтүрөлүк эже, урушпай эле, минтип эле бүтүрөлүк, мен эртең эле бүтүрүп берем деп. Анан эми эртең эле бүтүрүп берсе деле кичине сабак болсун, ошо бир чара колдонуп койбос деген көп сураныч. Мага. Өзүңөр барып алып келгиле деп. Неге 2 ай мурун ошентип айтпадыңыз? Эмнеге айтпадыңыз ошентип 2 ай мурун? Жок, баспайм мен, мынакы билип кетем азыр мен. Мен дагы 2 ай жүрүшүм керек экен бияка. Отуруп алып акча ала бериш керек да булар. Делать нечего, биздин кыларга ишибиз жок эле, чуркап жүрө бериш керек ушул жакта эле. Чуков дегенде Каяка башыйсыңар? Эже, сиз мени иштетесизби же милиция? Жок, иштетпейм. Чакыргыла милицияны. Вот именно чакыргыла, ошо милиция билсинчи ошо. Кандай эмеде иштеп атканыңарды. Эже, барчу жагыңызга барыңыз. Да, башында эмнеге 2 айдан мурун ошентип мурун айтпадыңар ошентип? Идите, дайте. 2 айдан мурун эмнеге ошентип айтпадыңар? 2 айдан мурун мен силерге 5 жолу келип кеттим. 15-апрелде айттым, ай звонок кылгылачы, мен азыр эле звонок кыламын дедим. 15-апрелден бери звонок кыла албадыңар, туурабы? Азыр дагы эми менин көзүмчө 2 ай өткөндөн кийин анан эми жөнөткүлө деп мага эми айтып атасыңар. Мен сизге бир эле нерсе айтам.
барчу жагыңызга барыңыз. Мага Мен барчу жакка барганда сен бу жерде отурбай каласың, болуптурбу? Ошо коңуз. Вот именно, колман келгенин кылам. Колман келгенин кылам. Силер ошентип алып жеп, отуруп жүрүп көңгөсүңөр да. Ооба, көрөбүз. Билгенин кылганда көрөбүз. Билгенин кылганда көрөбүз. Кыйын болуп калган экенсиңер. Бекер акчаны жеп. Абжиктер. Московский ЗАГС эже 13 мартта эле жибергенбиз эмени запросту. Жан каяктан жан келдиңиз? Каракөлдөн жан келдиңизби? Карап коюңузчу анда, биз жөнөткөнбүз 13 мартта. И сразу вышлите, пожалуйста. Да канча күн менен келип Да, сурап отдел билип ЗАГС, коюңузчу. Ташкомер. Эже сразу вышлите, хорошо? 13 мартта жөнөткөнбүз, номер 539, Московский районный ЗАГСтан. Срочно жөнөткөндө да канча күндөн кийин келет? Түрмөнү айта аласызбы? Мен айта алам, почта тура